Достор, мурунку сабакта аналогиялар жөнүндө жалпы маалымат бергенбиз. Бүгүн конкреттүү темалар жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраак айтканда, себеп жана натыйжа заттын кыймыл-аракеттин ирети. Биз бүгүнкү жана мындан кийинки боло турган сабактарда бири-бирине үндөш темаларды бирге түшүндүрөлү деп чечтик. Себеби бул сиздердин темаларды бири-биринен айырмалап билүүңүздөрдү камсыздайт. Себеп кандайдыр бир нерсенин, окуянын, натыйжанын келип чыгышы же пайда болушу. Себеп жана натыйжа объективдүү түрдө жашайт. Аларды бири-биринен ажыратып кароого болбойт. Себеп натыйжанын келип чыгышын шарттайт. Эми мисалдардын үстүндө иштесек. Биринчи мисал: жыртык тигүү, чийки кайнатуу, сыны кыргытуу, бырыш үтүктөө, курч курчутуу. Бул сөздөрдүн ортосунда себеп натыйжа байланышы берилген. Тигүү керек, анткени ал жыртык. Демек, биринчи сөз себепти билдирет, ал эми экинчи сөз анын натыйжасын билдирип турат. Чийки кайнатуу. Кайнатуу керек, анткени ал чийки. Биринчи сөз себеп, экинчи сөз натыйжа. Ыргытуу керек, анткени ал сынык. Бул сөздөрдүн ортосунда да себеп натыйжа байланышы бар. Үтүктөө керек, анткени ал бырыш. Бул сөздөрдүн ортосунда да себеп натыйжа байланышы берилген. Ал эми Г варианты: курчутуу керек, анткени курч. Бул сөздөрдүн ортосунда себеп натыйжа байланышы берилген эмес, тескерисинче курч болуш үчүн курчутабыз. Ошондуктан Г варианты дароо туура эмес. Азыркы учурда бизде 3 туура жооп бар. Мурдагы сабактарда айтып өткөндөй, эталондук чупка кайтып барабыз. Жыртык тигүү деп эмнеге карата айтылышы мүмкүн? Кийимге же кездемеге карата айтылышы мүмкүн. Ошол эле сыяктуу бырыш үтүктөө да кийимге же кездемеге карата айтылат. Ушул өңүттөн алып караганда В варианты туура жооп болуп саналат. Ал эми чийки кайнатуу деп тамак ашка айтылышы мүмкүн. Сыны кыргытуу деп идиш аякка карата айтылышы мүмкүн. Ошондуктан А жана Б варианттары туура эмес. Экинчи мисал: уурдоо, жазалоо, үйрөнүү, мажбурлоо, чарчоо, уктоо, какшыктоо, утулуу, кечигүү, уяткаруу. Жазалоо керек, анткени ал уурдады. Биринчи сөз себеп, экинчи сөз натыйжа. Сүйлөмдү башка түрдө да түзсөк болот. Уурдагандыктан жазалоо керек. Үйрөнүш үчүн мажбурлаш керек. Ошондуктан А варианты туура эмес. Чарчагандыктан уктоо керек. Азырынча Б варианты туура. Какшыктагандыктан утулуу деп айта албайбыз. Утулгандык үчүн какшыкташы мүмкүн. Бул вариантта сөздөрдүн орун алуу багыты алмашылып калган. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес. Кечиккендиктен уяткаруу керек. Азырынча Г вариантында туура деп туралы да дароо эталондук жупка кайтып барабыз. Эталондук жупта биринчи адам уурдашы мүмкүн, экинчи адам аны жазалашы мүмкүн. Ошол эле сыяктуу Г вариантында биринчи адам кечигиши мүмкүн, экинчи адам жазалашы мүмкүн. Ошол өңүттөн алып караганда Г варианты Б вариантына караганда туурараак жооп болуп эсептелет. Анткени бир адам чарчап, анын ордуна башка адам уктай албайт. Тагыраак айтканда, бир гана субъект жөнүндө сөз болуп жатат. Үчүнчү мисал: жыгылуу, чалынуу, жыгылуу кулоо, жыгылуу чуркоо, жыгылуу тайгалануу, жыгылуу секирүү. Бул сөздөрдүн ортосунда да себеп натыйжа байланышы бар. Чалынгандыктан жыгылышы мүмкүн. Биринчи сөз натыйжаны билдирет, ал эми экинчи сөз анын себебин билдирип турат. Жыгылуу, кулоо. Бул эки сөздүн ортосунда себеп натыйжа байланышы жок. Ошондуктан А варианты туура эмес. Жыгылуу, чуркоо. Чуркагандыктан
жыгылышы мүмкүн. Бул сөздөрдүн ортосунда да себеп натыйжа байланышы бар. Тайгалангандыктан да жыгылышы мүмкүн. Бул сөздөрдүн ортосунда да себеп натыйжа байланышы бар. Секиргендиктен да жыгылышы мүмкүн. Демек, Г вариантында да себеп натыйжа байланышы берилген. Эталондук жупка кайтып барабыз. Чалынуу деген эмне? Ошол эле сыяктуу чуркоо, тайгалануу, секирүү дегендерге да мүнөздөмө беришибиз керек. Чалынуу бул капыстык менен болуп өткөн кыймыл аракет. Тайгалануу да капыстык менен болуп өткөн кыймыл аракет. Ушул өңүттөн алып караганда В варианты Б жана Г варианттарына караганда туурараак жооп болуп эсептелет. Азыр кыймыл аракеттин иретине берилген мисалдарга токтолобуз. Чоюу үзүү, толгоо буруу, ийи сунуу, чаптоо кооздоо, кошу кемитүү. Бул сөздөрдүн ортосунда кыймыл аракеттин ирети көрсөтүлгөн. Биринчи адам чоюшу мүмкүн, анан ал үзүлүшү мүмкүн же үзүлбөй да калышы мүмкүн. Толгоо буруу бул экөө бири-бирине маанилеш сөздөр. Ошондуктан ал туура жооп боло албайт. Ийгенде сынышы мүмкүн же сынбай да калышы мүмкүн. Орун алуу багыты да туура берилген жана логикалык жактан да эталондук жопко дал келип жатат. Азырынча Б вариантын туура деп туралы. Чаптоо кооздоо. Кооз болуш үчүн чаптайбыз. Демек, бул варианттардын ортосунда кыймыл аракеттин ирети берилген эмес, ошондуктан В варианты туура эмес жооп. Кошу кемитүү бири-бирине карама-каршы маанидеги сөздөр. Ошон үчүн туура жооп боло албайт. Туура жооп Б варианты. Экинчи мисал. Даамдоо тамшануу, кармоо сезүү, ичи жутуу, көрүү суктануу, тоюу тамактануу. Адам бир нерсени даамдап, андан кийин тамшанат. Бул сөздөрдүн ортосунда да кыймыл аракеттин ирети берилген. Кармоо сезүү бул ошол учурда ишке ашышы мүмкүн. Адам кармаганда сезет. Демек, бир убакытта болуп өткөн мезгилдеш кыймыл аракеттер жөнүндө сөз болуп жатат. Адам биринчи ичет, анан жутат деп айта албайбыз. Бул экөө бири-бирине маанилеш сөздөр. Болгону булардын ортосунда даражалык катыш берилген. Б варианты туура эмес. Адам биринчи көрүшү мүмкүн, андан кийин суктанышы мүмкүн. Бул сөздөрдүн ортосунда да эталондук жуптагыдай маанилик катыш сакталган. Тоюу тамактанууда сөздөрдүн орун алуу багыты алмашылып калган. Тагыраак айтканда, адам тамактангандан кийин тоет. Өзүңүздөр күбө болгондой, туура жооп В варианты. Анткени тамшануу, суктануу сөздөрү маанилик жактан бири-бирине үндөшүп кетет. Достор, бүгүнкү сабакта өзүңүздөр күбө болгондой, аналогиялардын туура жообун табууда сөздөрдүн орун алуу багыты абдан маанилүү роль ойнойт.